Сооронбай Шарипович жетегиз районубузга келип алып, өзүнүн программасын айтты. Бул программа деген бул ушул силердин суроо талаптарыңардан түзүлгөн программасы. Ошол жана Алмаз Шаршенович бүтүрүп кетем деген жумуштун баарына бүтүрөм деп атат. Ошо жетегиз эли терең ишенип туруп, добушубузду беребизби? Мына Сооронбай Шарипович дагы 1,5 жыл премьер-министр болду. Акыркы. Анан кийин мына мен дагы ушул силер менен кезип атып, силердин суроо талаптарыңарды ушул түздөн түз Сооронбай Шариповичке, президентибиз Алмазбек Шаршеновичке жеткирип атып, мына көптөгөн районубуздагы көйгөйлүү маселелердин баарын чечип алдык. Мына бул жыл эле районубузга 10дон ашык жаңы жол салынды, асфальтированный. Мына жаңы мектептер салынып атат, бала бакчалар салынып атат, ФАПтар салынып атат. Мына эң алыскы Акшыйрак айылыбызга сотовый связь болду. Мына Сооронбай Шарипович ошого бирден бир терең жардам берди. Кол чаап койсоңуздар. Анткени Сооронбай Шариповичтин программасында ушундай эң ичинекей шаарлардан айылдарды ошол өнүктүрүү программасын киргизип, мына Кудай буйрса 6 жылда деген ушул айылдар ичинде асфальт жол болот. Жарыктанат ошонун баары. Коопсуз болот ошол. Ичинекей балдарыбызды кечинде баякылга караң кирип кет, үйгө кир дебей, ойноп кел деп баякыл терең ишенич менен кой беребиз. Анткени ошол коопсуздук маселесин эң биринчиден коюп атат Сооронбай Шарипович. Рахмат ошого да. Анан кийин мына Сооронбай Шарипович менен биз 15 жылдан бери иштеп атабыз, бирок мен Сооронбай Шариповичти мен студент кезимден бери билем. Анткени Сооронбай Шарипович ошол кезде жогорку кеңештин депутаты эле. Анан өзүңүздөр жакшы билесиздер, жетегиздер. Биздин ата-бабабыз жашап келген, коргоп келген Үзөң Кугуш Кытайга кетип атканда жогорку кеңештин депутаты болчу. Ошондо саналуу эле кишилер каршы болгон ошого. Ошонун бири Сооронбай Шарипович Жээнбеков. Анткени мен терең ишенем, Сооронбай Шарипович Жээнбеков бул кыргыз элинин чыныгы патриоту, баарыбызда эле. Бул кишинин президенттик башкармадан бир да метр кетпейт башкаларга. Жээнбековго добушуңду бер. Номер 9.